2023-жылдын 9-октябрында Коргоо министрлигинин Эдельвейс полигонунда жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун тынчтыкты сактоочу күчтөрү менен биргелешкен Бузулбас боордоштук 2023 машыгуусунун активдүү фазасынын ачылыш аземи болуп өттү. Желаю вам организованного проведения учения, успехов в ратной службе, здоровья вашим близким и родным, также мирного неба. Спасибо. Машыгуунун жүрүшүндө бийик тоолуу шарттарда, кризистик зонада, конфликттен кийинки жөнгө салуу, ЖККнун жамааттык коопсуздук системасынын күчтөрүн жана каражаттарын колдонуу менен тынчтыкты сактоо операциясын өткөрүү жана гуманитардык жардам көрсөтүү маселелери иштелип чыгат. Практикалык иш-аракеттер ЖККга мүчө мамлекеттердин өзгөчө Кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттери жамааттык күчтөрү менен бирдикте блокпосттордо жана жабыркагандарды кабыл алуу пункттарында, колонналарды жана жүктөрдү коштоодо, калктуу конушту бошотууда, барымтадагыларды куткарууда жана гуманитардык жардам көрсөтүүдө окуу көчүрмөн тапшырмаларды аткарууну көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары полковник Артур Темировдун жетекчилиги астында Бузулбас боордоштук 2023 машыгуусуна Белоруссиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Россиянын жана Тажикстандын тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн улуттук контингенттери, бириккен штабтын жана ЖКК катчылыгынын оперативдик топтору катышууда. Машыгууга бардыгы болуп 1500гө чейин аскер кызматчылары, 200дөн ашык атайын бронетехникалык жана автомобилдик техникалар, аскердик штурмалык жана транспорттук авиация, учкучсуз авиация жана көчүрмөн катерлер тартылган.